Degeli göldüktör bактылуу адамдар кандай кереметтин үстүндө жашап жатат. Көлдүн түштүк жагына кээде мен уюма кирет бир да адам басып келе электей. Карачы кандай сонун. Балыкчылар күн. Мына ушундай көлдүн берметинин кадырына жетпеген кантип кыргыз болсун. Оба, бул жогу да Кудай бир жагынан, бухгалтер экинчи жагынан жалгап, бирден чакан чыгармачылык топ Көл калаасына чыгармачылык командировка жөнөп калды. Биздин командировкабыздын бул жолку максаты азыркы бүт бары жокто элдик кыйынчылыктын ичинде биздин турмуш жакшы деген адам бар бекен. Дегеле көлдү тегеректеп жашаган элдин ичиндеги жаштардын турмушу кандай болду экен? Ушул жөнүндө бир аз сарасеп салып, өзүбүздүн багажыбызды көбөйтөлү деген ой болчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр биз Кызыл Суу айылындагы Жетөгүз райондук ооруканасында турабыз. Ооруканасынын территориясында. Келе чогуу көрөлү эмне болгон оорукана. Кадрда райондук оорукананын башкы врачы Чыныбаев Садырбек агай. Садырбек агай, сизге биринчи суроо. Могу кубоктарды силер дарыланып аткандар утканбы же бул кандайча силердин орун алып калган кубоктор? Бул эми мындан 2 жыл мурунку ушул дарыгерлердин облустук республикалык масштабтагы оюну болгон спорттук түрлөрү боюнча. Ошол түрлөр боюнча жеңип алган дарыгерлердики. Дарыгерлер дарыгерлердики. Эми силердин оорукана жөнүндө сүйлөшөлү. Дегеле Кызыл Суу айылында, дегеле Жетөгүз районунда оорулар көп. Көп. Оорулар көп. Эмне болгон оорулар? Эми оорулардын эми ар бир сезон менен, эми баягы мурунку убактагы салыштырмалуу ошондой эле оорулар болуп атат. Мисалы, төрөт мурун кандай болсо ошол убактагыдай эле төрөт болуп атат. Операция, хирургиялык, гинекологический операциялар кандай мурун болсо азыр деле ошондой болуп атат. Инфекциялык оорулар болсо кээ бир түрлөрү менен өсүп берип атат. Мисалы, ошо азыркы бүгүнкү күндөгү мына 7 айдын жыйынтыгында ушул ич өткө оорулары, ошо кишечный группалар деп коет, ушул оорулар үстөмдүк кылып ооруп атат. Сарык оорулары үстөмдүк кылып мурунку жылдарга салыштырмалуу көбүрөөк болуп ушулар ооруп атат. Дары-дармектен кантип атасыңар? Дары-дармектер болсо тартыш. Мына азыр бүгүнкү күндө реанимация жандандыруу бөлүмү, инфекция бөлүмү, балдар бөлүмү, анан операция, гинекологический, хирургический ушулардын дарыларын жардам берүүгө толугу менен жардам берип атабыз. Калган бөлүмдөрдөгү оорулардын 30-40% гана жардам берүү өзүбүздүн күчүбүз менен берип атабыз. Калганын жаткан оорулар өздөрү таап келет. Гуманитардык жардам аркылуу түшүп аткан дарылар, гуманитардык жардам түшүп атат. Эми көп санда эмес, аз да. Эми ал көп болсо бир баарын толугу менен кое берсек, бир аз убакытка жеткенде гана дарылар болуп атат. Алып атабыз азырдан. Мен акыркы суроом, Садырбек агай, сиз Ленинди аябай сүйгөндүгүңүздөн илдиңизби бул портретти жалган убакыт жокпу? Эми бул сүрөттү Ленинди эми ушул заман бир өзү тарыхый бир убакыт болду да. Ошо тарыхый убактагы бир элес катты мында өзүбүзгө демек эски заманды эске салып турган, бирок жардам берет ишке. Баягы жакырчылык, кыйынчылык ошол этапка мына азыр келдик, азыр деле ошол этап менен баратабызбы деп атабыз. Мына ошондой бир элес, ошол убактагы бул патриот болду да. Эми азыркы заманында бир патриоттору ушул окшоп чыгыш керек, ошондой көтөрүлүп атат. Ар бир адам ошондой болуш керек болуп атат. Ошол багытта турса керек. Ал эми азыр биздин объективде Жетөгүз райондук элге билим берүү башкармасынын башчысы Жетимишбаев Кален Муратович. Кален Муратович, айтсаңыз, азыр элдин баарын зордоп билим берүүнүн дегеле кажети барбы? Сөзсүз кажети бар. Билим берүү сөзсүз кажети бар. Эми окуусу келбеген балдарды жана мектепте алып көрөт, мектептерде окуусу келбеген балдарды зордоп окутуп аткан учур жатыр, чынбы? Ошонун кажети барбы дегенде? Бизде азыр 9-класска чейин негизги мектеп деп коюп атпайбызбы? Буга милдеттүү түрдө окутуп атабыз. Милдеттүү түрдө. Ал эми 10-11 классты балдардын каалоосу боюнча окутат. Бирок ушунун бир жаман жери көп балдар бош калды да. Азыркы мезгилде айылдарда бош калды. Иш менен камсыз болбой турат. Же мектепте барбайт. Ушуну менен мен кайра ушундай бир ойго келип атам. Ашыкча эле мектептен балдарды сүрүп салуу бул биздин кийинки трагедиябыз деп ойлойм да. Любой мамлекетте сабак эң биринчи маселе болуш керек.
Эгерде мамлекет өнүккүсү келсе, эң биринчи орунда сабактуу болуш керек. Сабактуулукту жойгон учурда гана биз маданиятыбыз дагы, турмуштук деңгээлибиз дагы баардык жагынан көтөрүлөт. Ошондуктан мен айтар элем, билим берүү сөзсүз керек. Сөзсүз керек. Бул эң баардык мамлекеттин эң негизги маселеси ушул болуш керек, билим берүү. Билим берүү аябай керек. Менде бир суроо пайда болду. Мурат Каленович, эмне үчүн шаардагы мектептерде окуган окуучулар айылдык мектептеги окуучулардан айырмаланып турат? Туура. Даже ал эмес, шаардагы мектептер эмес, биздин айыл жериндеги орус классы менен кыргыз классынын ортосунда да айырма бар. Мен өзүмчө ойлонуп көрөм, бул өзүнчө жанакы цивилизация деп койбойбузбу? Ошонун таасири өзүнчө катуу таасир берет. Мисалы, шаардын таасири балдардын билим деңгээлин, балдардын билим алышына өзгөчө бир таасир бергендей сезилет да. Айылда болсо, айылда сөзсүз түрдө мен ойлойм, ачыгын айтыш керек, шаарга салыштырмалуу төмөнүрөөк келет. Биринчи маселе кадр жагынан болуш керек деп ойлойм. Экинчи жагынан могуреки мектепте окуган окуучулардын өтө ашыкча аларды болуусу, окуудан тышкары. Мисалы, чарбачылык бар, үй бүлөлүк турмуштар бар. Ошону менен аларды болушунан мен ойлойм ушул жагынан айырмачылык болот. Анан техникалык жабдуулук жагы дагы. Мисалы, айылдын мектеби менен биздин мектепти салыштырбасма менен жерде. Мына азыр компьютер деп атабыз, бизде 40 мектеп бар, 40 мектептин ачып кетсе 14-үнde компьютер бар. А программага биз компьютер сабагын киргизип койдук. А компьютер жалгыз гана математика колдонбостон баардык предметке колдонот да. Вот ушул техникалык жактан, кадрлык жактан, анан жанакы окуучулардын бош эместиги сөзсүз таасирин тийгизбей койбойт экен. Мен оюм ушундай. Айтыңызчы, Мурат Каленович, эгерде сиз педагогсуз, Так. эми өзүңүзгө тиешелүү турат. Эгерде педагог болбогонуңузда кайсы кесиптин ээси болушуңуз мүмкүн эле? Менби? Кандай десем, мен өзүм педагог тандап алгам. Мен өзүм ата-энемдин династиясын кармап келем да. Атам да энем да педагог болгон. И башка педагогту, башка мурун мектептен бери бул өзү үй бүлөдөн бери каныма сиңип калган да. Мен ушул маселе боюнча ойлоп турмун. Эгерде педагог болбой калганда башка кесип көтөрүп билем деп. Мен өзүм 7 жыл жумушчу болуп иштеп келдим. 7 жыл өзүм жөнөкөй жумушчу болуп иштедим, бирок баары оюмду ишке ашырып, кийин 25 жашымда ошол биринчи курска киргем да. Ошондон кирип окуруп, анан кийин өз максатыма жеттим. Мен эгерде педагог болсом башка кызматка барам деп ойлоп турмун бул жагын. Айтышат, Кызыл Суу айылында жаңы лицей ачылды деп. Чогуу көрөлү эмне болгон лицей биякта. Мен суроо берип жооп алганы уруксатын берген райондук лицей мектептин мугалимдери. Урматтуу райондук лицей мектептин мугалимдери, балким силер мугалим болбой эле, азыркы замандын кыйынчылыгына баш ийбей эле, өзүңөрчө бизнес ачып кетсеңер оңой болор беле? Азыр убакта энтузиаст болуш керек. Мугалим болуш үчүн, по-моему, только энтузиаст надо, да? На голом энтузиазме работают. Ошону айтканда ушу мугалим болбой эле болот. Эми эгерде биз өзгөрт башыбызды ойлоп кетип кала турган болсок, ар кандай жумуштарды аткарабыз. Мисалы үчүн мен 2 кызыл диплом бар. Мен экөөнө тең иштеп кете алам. Бирөө механик. Эми эртеңки күн дагы бар да, биз эртеңки күнкү менен жашабай эртеңки күндү ойлошубуз керек. Ошон үчүн билимдүү мамлекет гана жакшы жашайт. Билимдүү, маданияттуу мамлекет жакшы жашайт. Ошон үчүн эртеңки күнүбүздү ойлоп, балдарды тарбиялап, анан эртеңки күнгө балдарды тарбиялап даярдабаса кандай болот. Ошон үчүн азыр мугалим зарыл. Даже мугалимди ушундай бир бийиктикке көтөрүш керек. Өзлөрү ушу билген билимин эмесин багыттан балдарга бергендей тарбиялаш керек да. Ошондой мугалим иштегенде болуш керек. Кандай деп ойлойсуңар? Ушу азыркы заманда уламдан улам суроо пайда болот да. Азыркы ушул заманда мугалимдин окуучуга болгон авторитети калдыбы дейт. Мен билем, кээ бир учурларда мугалимдер окуучулар менен чогуу отуруп, ичет чогуу отуруп, карт ойнойт. Жок, бар, моюн алыш керек чүңбү? Бар. Анан ушундан келип чыгат да, азыркы заманда мугалимдин окуучуга авторитети калдыбы дейт. Эми бул эки жактан караш керек болуш керек. Окуучунун өзүнүн взглядын да карап көрүш керек, анан мугалимди. Мугалим менин оюмча качанда болбосун окуучу үчүн керек адам да. Ал эң биринчи А деген тамгадан баштап үйрөтө турган, жолду көрсөтүп бере турган мугалим болгондон кийин ал керектүү адам. Ал окуучунун ага көз карашы, может быть, азыркы ушул учурдан карап туруп окуучу айтып коюшу мүмкүн, мага кереги жок. Все равно ошондо кереги жок деген учурда деле окуучу мугалимден пайда алып атат. Ооба, биздин доордо
Ким ыйык бул мугалим. Муну эч ким четке кага албайт. Ал эми мына ошол мугалимдин укугундагы, жөнөкөй тургундун укугундагы, жөнөкөй эле адамдын укугун коргогон кимдер? Келгиле сара эсеп салып көрөлү. Мисалы Жетөгүз райондук милициясынын ишине кайрылбай эле Жетөгүз мамлекеттик администрациясынын базасында ачылган Шумкар аттуу жигиттерден турган топко кайрылып келелү. Тилекке каршы Шумкар тобунун жигиттери аябай кызыктуу сүйлөп берсе дагы, биздин техниканын микрофону начар иштегендиктен биз албетте бул маекти сөзү менен бере албадык. Муну үчүн мен чыгармачылык топтун атынан Шумкар жигиттеринин алдында, деги эле телекөрүүчүлөрдүн алдында таазим этип кечирим сурайм. Оба, көлдү бойлогон жашоочулардын ичиндеги жаштар кандай жашабат экен? Көлдү бойлогон айыл чарбасынын эмгекчилеринин ичиндеги жаштардын турмушу кандай болду экен? Деги эле булар эмне менен дем алып, эмне жөнүндө ойлоп аттуу болду экен? Келгиле айыл чарбасына да кайрылып көрөлү. Качадан сатып? 18. 18. Канча болду иштегениңе буга? 3 жыл. 3 жыл. Өзүңө жагабы ушул жумуш? Жагат. А балким сен шаарга барып эле базарга эле чыксаң болбойбу? Жок. Айылда жүргөндөн кийин айыл эле камбайм. Канча сом айлык аласың? 50 сомдон. 50 сом? Айына 50 сомбу? Ооба. Анан эмне мынча иштеп жүрөсүң кыйналып? Иә. Нан табыш керек, un табыш керек. Үй бүлөң барбы? Бар. Үйлөнгөнсүң? Жок, үйлөнбөкмүн. Кандай кыздар жагат сага? Шаардык кызга үйлөнүп калсаң да? Сен менен жашай алабы ушул жерде? Билбейм, аны айта албайм. Рахмат. Бешиктеги баланын бек болорун ким билсин дегендей, балким бул бала келечекте биздин агро өнөр жайын башкарган бир лидер болуп чыгар. Айтмакчы, лидер демекчи. Келгиле Жетөгүз районундагы лидерлер менен маек кылып көрөлү. Лидер деп биз официалдуу түрдө эмес, жөн гана өзүбүзчө айтып аткан сөз. Демек азыр биз Дархан өрөөнчүлүк бирикмесиндебиз. Дархан өрөөнчүлүк ассоциациясынын президенти Эсенбек Кыдыров. Эсенбек байке, келиңиз маектешели. Мен түшүнүшүмө караганда азыр силерде боштондук. Чынбы? Туура. Эгер бул өрөөнчүлүк ассоциация деген көл боюнча область менен баштандыралы, бүт чарбаларга өрөөн бериштиресиңер. Азыр силер бош экенсиңер. Анан кыйынчылыктар деген суроога кайрылайын да, кандай кыйынчылыктар бар? Мына ошо боштондук берилиптир өзүңөргө. Мына биз бүгүнкү күндө ошол биздин өрөөнчүлүк ассоциациясында ошол быйылкы жылы 1074 гектар казындан эгип кеткенбиз. Мына азыр ушу бүгүнкү күндө кызуу ушул жыйнап алуу жүрүп жатат. Бүгүнкү күнгө 500 гектардан ашыгын жыйнап ушул кырманга топтоп атабыз. Бая мурункудай бизде гос заказ деген азыр жок. Өзүбүз өстүргөн үрөөндү биздин облус эмес, башка облустун региондордо чарбаларда келип заявкаларын берип алышмакчы. Азырынча ушул гос заказ жок. Азыр өзүбүздүн кампага азыр салып атабыз. Мында кыйынчылыктар деле учурап атат. Өзүбүз запастык бөлүктөр аз болуп атат. Күйүүчү майларды өзүбүздүн күчүбүз менен таап келип атабыз. Мына ошондой жумуштар менен азыр иштеп атабыз. Келиңиз, сиздин эмеге кайрылалы, ушул Дархан ассоциациясынын жаштарына кайрылалы. Дегеле жаштар боюнча оюңуз кандай? Сиздин карамагыңыздар. Жаштар боюнча менин деле ушул мен жаштарга көп нерселерди каалагым келет. Ошондой болсо да мына биринчиден жумуш менен камсыз кылып атабыз. Экинчиден ошолордун эс алуусуна, социалдык жагынан эс алуусуна камкордук жасап атабыз. Биздин домоотук бар. Ошол жерде бир 50 семьялык домоотук. Ошондо жаштардын мынакей ушу жайкы сезондо бир 20-30 үй бүлөсүн эс алып чыгышты. Андан кийин ушул үй бүлөсүндөгү турмушунда көз салуудабыз. Кээ бир балдардын үйлөнгөндөрүнө, кээ бир балдардын ошол окуусуна, кээ бир балдардын ушул өзүнүн иштөө мүмкүнчүлүгүнө карап ар бир жака жайгаштырып жатабыз. Эсенбек байке, азыр шаарда Бишкекте айтышат, бүт эле айылдан келген балдар басып кетти деп. Сиз коркпойсузбу, сиздин айылыңыздын балдары шаарга кетип калат деп? Биздин айылдын балдарынын шаарга кеткени азыраак учурайт. Себеби жерде баарына тең мына үй жай, тигиндей мындай менен ушул ата энелердин жардамы менен бөлүнүп чыгышкан. Андан тышкары ушул чарба көп жардамды көрсөтөбүз. Ошон үчүн ушул кышка кеткен бизди
көп учурабайт. Айтыңыз Чесенбек байке. Сиз канча жылдан бери ошол жерде иштеп атасыз? Бул жерде өзүмдүн практикам ушул 25 жылдан бери. Бирок бул ассоциацияда ушул президент болгоныма бүгүнкү күндө 6 ай болду. Ошондон бери өзүм мурунку билгенде, мурунку көргөндө ушу жаштарга жардамымды ушул көрсөтүп жатам. Лидер темасын уланталы, албетте уланталы. Лидер деген бизге өтө керек да. Кыштан кандай чыгабыз деп башты оорткандан көрө иштеш керек экен деген кеңешти мен силерге бүгүн айтайын. Мисалы үчүн, мына бул жөнөкөй гана бетон аралаштыруучу установка. Опилка, кык, кадимки эле малдын кыгы, анан күл. Бияка саласыңар да бул аралаштырып бияктан салып берет. Анан калыптан чыгарасыңар дагы, тетигинде жерге алып барып түшүрөсүңөр. Акыркы материал мына. Кышында көмүр издеп кыйналбайсыңар. Bir kıştan çıkış için mına ушундай кирпичтен bir машина жетет дейт. Bir эле кыштын баасы 4 тыйын дейт. Ал эми килейген чоң казанда тамак пышыруу үчүн болгону 2 эле кыш жетет дейт. Көмүр жок деп отурсаңар отура бересиңер. Менин бетим капкараңгы болуп атабы, мына атайлап жасап атабыз. Ойлобогула бул брак экен деп. Азыр мен силерге мозумду көрсөтөйүн, анан силер ойлоңгула бул күндүн эмнеге кереги бар экен. Силер ойлоңузча мен айтып берем өзүм. Мынтип келетат. Келип келтирип моерден момтип, өтө дегенде аягында бояган бир нерселер болуп отуруп туруп, анан кийин аягында момундай болуп мык болуп чыга келет экен. Бул кадимки эле теплица. Айтышат, моерде биринчи түшүм алынып бүттү, азыр экинчи түшүмгө даярдалып атат. Теплицанын ичинде азыр кеминде 45-50 градус ысык. Ал эми тиякта бадыран ноябрга бышат деген ой бар экен. Ал эми бул имараттын эмнеге пайдаланыларлыгын өзүңөр байкасаңар керек, балким айып тарткандар үчүн деген ой бар да. Рекламалык пауза. Базарда капуста канча экенин билесиңерби? Билгиңер келбейт, анда өзүңөр отуруңузла. Мына мынтип. Акча жок деп соода кыла албай отурса отура берет экен да. Элдердин ичинде тыңдары, мисалы үчүн барымтага машинесин коет экен дагы, мына ушул чарбадан картошка алат экен. Силерге көрсөткөн бүт укмуштардын баары мына ушул Ысык көл агроколхозунун чарбасы. Ал эми ушул чарбанын башкармасы Үсөн байке Кендирбаев. Үсөн байке, айтсаңыз, мына ушундай чарбаны жасоодон эмне силерге пайда чыгып атат? Эми азыркы шартта ушул кайра иштетүүчү тармактардын бутуна туруп калышына мурунку чарбанын жетекчиси Турат Султановичтин эмгеги зорду. Анан берде айта кете турган маселе, биринчиден ушул майда кайра иштетүүчү тармактардын иштеши чарбага бир топ эле пайданы алып келип атат. Биринчиден элдин иш менен камсыз болуусун. Экинчиден ошол аз да болсо баягы негизги тармактарга жардам катарында бир топ эле чарбага киреше киргизип атат. Былтыркы жылда айта кетсек, ушул кайра иштетүү тармактарынан 119 миң сомдук товар өндүрүлүп сатылып, чарбага пайда түшкөн 119 миң сомдук. Мындайча айтканда силер бай адамсыңар да, чынбы? Эми азыркы учурда бай деп айтыш эң оор, салыштырмалуу түрдө. Мына камерада сизди көрүп турат да, телекөрүүчүлөр. Жалкоо уктап жаткан кыргыздарга эмне деп айта аласыз? Жалкоо уктап жаткан кыргыздарга айтар эле, ойгоңгула кыргыздар деп. Иштегиле, жер менен иштегиле. Колуңардан келсе соода менен алектенгиле. Иши кылып 1 метр квадрат жер бош калбасын. Ар бир кишинин жок дегенде бирөөдөн үмүт этпей, жок дегенде күнүнө өз эсебинен 1 сом таап, үй бүлөсүн алып барса ошол да пайда болот. Үсөн байке, мен акыркы суроом. Бул силердин рекламалык блокко, Убактылуу. Рахмат. Ал эми азыр, урматтуу телекөрүүчү, мен силерди коммунизм колхозуна баштап кирейин дагы, коммунизм колхозунун председатели, башкармасы Балыбин Владимир Геннадьевич менен тамашалашып көрөлү. Владимир Геннадьевич, ну вы сами расколитесь или будем копаться? Копать? У вас какой-то ЧП, говорит, недавно было. Какое ЧП? Ну, поступили сигналы, мол, что-то какое-то недоразумение. Не было такого? Не знаю. Ну, хорошо.
Балким коммунизм колхозунун башкармасы болгондонбу же коммунизм доорунда тарбиялангандыктанбы иши кылып Владимир Геннадьевич Балыбин катуу жаңгактардын бири экен. Канчалык провокацияга жолдосок да өзүнүн жолун берген жок. Бул деген сөз алдыңкы лидерлердин бири экенин билдирип турду. Көз карашын карасаңар кандай ичинде эле катуу адамдардын бири. Ал эми Балыбин Владимир Геннадьевичтин чарбасы жөнүндө биз алдында маек кылабыз. Жол бойлоп баратсак, жаңы бышырылган нандын жыты келди. Коммунизм колхозунун башкармасы Балыбин Владимир Геннадьевич Казакстан Абай шаарынан алып келген аскердик нан бышырчу установканы мына ушул жерге нан бышырганы орнотуп тур. Келгиле таам тийип көрөлү. Белгилүү пролетариаттын белгилүү акыркы аталарынын бири айткандай, нан да болсо ыр болот экен. Чындап эле бул колхоздо нан бардыгынан ырдын да болуп турганы бизге үнү угулуп тургансыды. Бул чарбадан чыккан нан бир гана өзүнүн колхозу эмес, калган колхоздордун да тургундарына жеткендигин бизге билдиришти. Биз азыр конокто жүргөн коммунизм колхозунун башкармасы Балыбин Владимир Геннадьевич болгону 36 гана жаштагы жигит экен. Достору тамашалап койт экен. Назарбаевдин күйөө болот деп анткени Балыбиндин келинчеги Назарбаев менен бир айылда. Айтмакчы, өткөндө Назарбаев келгенде өзүнүн айылдаш кызына ушу Балыбиндин аялынын автографын таштап кетти дейт. Ал эми биз турган үйлөр мына ушул Балыбиндин убагында курулган үйлөр. Демек бу жерде кадрлар кармап калуу саясатынын чечилүүсүнүн негизги бир тармактары, бүт жаштардын үйлөрү бар десек болот. Владимир Геннадьевич, говорят, у вас еще пансионат есть, говорят, вы еще поете. Говорят, вообще вы неплохой человек. Как это все объяснить? Ну это говорят, может быть, неправильно говорят. Пансионат это зона отдыха. По идее, по-моему, в каждом более-менее крупном хозяйстве, организации должны быть такие зоны отдыха. Зона отдыха для своих колхозников. И, соответственно, в это наше рыночное время это место для контактов практически. Это действительность. У вас как отдыхать здесь? Я имею в виду услуги. Платные? Колхозники бесплатно отдыхают. Члены колхоза отдыхают бесплатно. Гости, конечно, платят путевки. За наличный расчет покупают. А насчет песни, давайте мы с вами сейчас импровизируем. Ну, Владимир Геннадьевич, я скажу, уважаемые телезрители, Владимир Геннадьевич поет песню «Ой того». Ну, один куплет. Жағылмай деген жапан куз жарташкан. Спасибо. Бизди таң калтырган нерсе, мына ушунчалык кыйынчылыктын убагында Жетөгүз райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан Жетөгүз районундагы начар абалдагы тургундар үчүн атайлап гуманитардык жардам берүү акциясы уюштурулуп жатканын үстүнөн чыга келдик. Бул акцияны уюштурган Жетөгүз райондук мамлекеттик администрациясынын башчылыгына деги эле Жетөгүз районундагы тургундарына ырахмат айтуу биз үчүн чоң парыздардын бирин этети. Кадрда Жетөгүз мамлекеттик райондук администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Алиев Самат Тукешевич. Самат Тукешевич, азыркы өткөрүлгөн бул эмне азыркы өткөрүлгөн мекеме кандай мекеме болду? Азыркы өткөрүлгөн бул бизде райондун социалдык экономикалык жактан өнүгүүнүн программасы кабыл алынган. Өзүңөр уктуңар, ал 11 багыттан турат. Ошол 11 багыттын бирөө рыноктук экономиканын учурунда өткөрүү шартта коомдо жардамга муктаж элдердин саны көбөйдү. Биздин негизги бир милдеттерибизди бул эсептелет. Ошол адамдарга колдон келишинче социалдык жактан жардам көрсөтүү, аларды колдоо. Мына ошол багытта райондун айыл чарба башкармасынын алдында 92-жылы атайын борбор уюштурулган. Бул борборго каражаттар колхоз совхоздордун эсебинен топтолгон. Мына бүгүн азыр биринчи чоң акция болду десем болот. Буга чейин дагы жана айттык, көп жардамдар берилип келген. Мына бүгүн ушул райондун 1750 жардамга муктаж адамдарга ошол фонддун эсебинен жардам көрсөтүлдү. Канча сом акча кетти ушуга? Ошо 70 000 сомдун
тегерегинде 70 миң сом. Бул райондук бюджеттин базасындагы фонд. жок. Бул райондук бюджетке эч бир тешек жок. Бюджет тартыш өндүрүш төмөндөп жаткан учурда бюджет тартыш, ал эми бул фонд болсо ошол бюджеттен тышкаркы фонд болуп эсептелет да. Мен сизге бир суроо берейинби? Самат Букеш, азыр каяка барсаң эле проблема да. Каяка барсаң эле бул жок, тигил жок, алда андай жок. Мына могу жерде 2 күнөн бери жүрөбүз. Силердин башкаруу аппаратта дагы, элдин ичинде дагы мен мындай бир жок эле микроп калганды байкаган жокмун да. Мына ошол жерде силердин атарган ролуңар өзүңөр эмне деп ойлойсуңар? Кантип жетишет анан ошо? Эми биз албетте кыйынчылыктар бизде деле көп. Жалпы республикадагы акыбалдай эле биздин элде делечи. Но бирок негизгиси биз эми эл менен көп кездешип, көп сүйлөшүп, азыркы болгон акыбалды мүмкүн болушунча элге чындыкты айтууга аракет кылабыз да. Биз баягы орустар айткандай золотые горы не обещаем. Биз колдо болгон нерсени элге ачык айтып түшүндүрүп атабыз. Моорекил болот, могул болбойт. Ошондуктан менимче эл өзү туура жыйынтык чыгарып атат. Баягыда өкмөткө, башкага ошолордун колун эле карап турбастан эл өзүлөрү эмгек кыла баштады. Эмгекке бурулду. Алардын аң сезими жоктой отура берген менен эч нерсе чыкпасын түшүндү да. Ооба, чындап эле жакшы нерсени издесек да табылат турбайбы? Мен мисалы үчүн ушул райондон чындап эс алдымда болот да, элдин фейли да ток. Үйүндө эле тамагы бар. Эми анча-мынча кыйынчылыкты эске албаганда, ушундай жашоого жетишсек, албетте бүт республикабыз өнүкмөк. Жогоруда сиздер биз менен кошо күбө болгон Жети Өгүз районуна болгон чыгармачылык командировканын оператору Данияр Чарбеков жана бул берүүнүн автору Мыктыбек Арыстанбектер кошулуп туруп, Жети Өгүз райондук мамлекеттик администрациясынын кызматкери бизге аябай көмөгүн көрсөткөн Ташбаев Нармет байкеге чындап эле өз ичинен чыккан ыраазылыгын билдирет.